Саламатсыңарбы, урматтуу бөйөндөр, чаяндар, скорпиондор, чаяндар да. Чаяндар үчүн ушул ай тутулуу, эртеңки ай тутулуу жакынкы 3-4 ай ичинде эмнелерди берет? Мына ушул нерселерге кыскача токтолуп кетебиз. Эң биринчи, мындай жакын санаалаш, жакшы тааныштар, достор менен байма-бай көп иштерди алып барууга туура келет жакынкы 3-4 ай ичинде. Андан сырткары кайсы бир мындай үмүттөрдүн орундалышы ишке ашат. Ошо албетте пландоо менен жөн эле момтейип диванда жата берсек, үмүттөр ишке аша бербейт да, туурабы? Жакшы үмүт, ой пландар жакшы ишке аша баштайт. Пландоо менен иш алып барсак, урматтуу скорпиондор. Урматтуу скорпиондор, ошондой эле балдар темасында дагы сүйүү балдар темасында эгер башы бош бойдок бөйөндөр болгон болсо, чаяндар, скорпиондор, сүйүү темада дагы токтоолук менен иш алып баруу керек. Эми силер дагы мындай тез жини келип тез таркаган ачуусу мурдун учундагы адамдарсыңар. Мындай бир чечимди, бир катуу чечим кабыл алып койсоңор алганда токтолуп мындай иш алып бара турган болсоңор, акылга салып, калчап, мындай анализдеп иш алып бара турган болсоңуздар баары жакшы болот. Ошол эле биз айткан сүйүү балдар темасында да жакшы нерселер ишке ашат. Аты антпесеңиз, бойдок болсоңуз сүйгөн адамыңыз менен мындай мамилелердин бузулушу, даже сүйүүнүн совсем бузулуп токтоп калышы, ушул нерселер күтүлөт жакынкы 3 ай ичинде. 3 ай эмес, 4 айга чейин деле барат бул, 3-4 айга чейин. Особенно жакынкы 1 ай ичи. 1 айдын ичине жакынкы 10 күн ичи. Ушул өтө катуу болот. Туугандар, ошол үчүн сүйгөнүңөргө, эгер сүйгөнүңүздү өтө сүйсөңүз, ушул темада абайлоо керек. Сүйүүнү бузуп албайын десеңиз. Сүйүү темада таанышам деп кайсы бир бирөөлөр эми сунуш киргизип калышы мүмкүн да. Момундай жакшы бир кыз бар, мындай бир жакшы бала бар, таанышып ал дейт турган болсо, могу март ичи таанышпай эле коюп турган жакшы. Меркурий ретроградный учур мезгил азыр. Меркурий ретроградный мезгил учурда мындай таанышуулардын, жаңы таанышуулардын өмүрү кыска болот, бирок эски мындай тааныштар менен табышып калуу үчүн жакшы. Тем более Меркурийдин кетенчиктүү абалы силерде тоже 5-сектордо болуп аткандыктан, баягы эски сүйгөн адамдар менен дагы мисалы таппай жүрсөңүз көп жылдан бери, 10-15 жыл, 15-20 жылдан бери, азыр таап калуунун, буга чейин соцсеттерден издеп таппай келсеңиз, азыр оңой эле таап аласыз. Ишенбесеңиз аракет кылып көрсөңүз болот, урматтуу скорпиондор. Анан же болбосо мурда мамиле кылып жүргөн сүйгөн адамдардын дагы башы бош бойдок скорпиондор болсо, сүйгөндөрүн таап алуунун мүмкүнчүлүгү бир топ жогору жакынкы 3 ай ичинде. Бул сүйүү темада эле эмес, бул ошол эле тамак аш жагына багыштуу. Сектор удовольствий деп коет, сектор удовольствий. Тамак аш десек де бул удовольствие, выпивка, курение, ошонун баары, мисалы сигарет чегүү, выпивки да, арак ичүү, бүт ошонун баары, отдых, развлечение, ошонун баардыгы хобби. Ушу удовольствие, ошонун баары удовольствие. Эми аял кишилерге караганда ачыгын айтыш керек, эркектер көбүрөөк ойнойбуз баягы игроман болуп. Автоматный игры, казино, мазино, автоматный игры да, ошондон дагы скорпиондор оолак болуш керек. Ушул убакта көбүрөөк минуска түшүп калуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Кооптуу учурлары бар. Ушул убакта абайлаңыздар жакынкы 3-4 айга чейин, айрыкча жакынкы 1 ай ичинде. Анан балдар темасына көңүл бөлүш керек. Балдар темасында дагы балдар кайсы бир учурда өнөрлөрүн көргөзөт, непослушный болуп, каалаганын жасашы мүмкүн. Или ден соолугу боюнча кайсы бир байкуш балдар мынтип назик боло калат, башка боло калат. Ошо ден соолугуна көңүл бөлүп, көбүрөөк чуркоого туура келет. По поликлиникам да, поликлиникаларга
кайсы бир медициналык учрежденияларга жүгүрүүгө туура келет. Эми ал нерседен өтө коркуунун кереги жок. Бул өтө чоң коркунучтуу событияларды жаратпайт. Ай тутулуу, күн тутулуу учурлары. Ай тутулуу, күн тутулуу учурлары андай нерсе вызывать этпейт. Бирок сөзсүз ошо балдар темага, сүйүү темасына, отдых, развлечение, тамак ашты бир аз чактап, азыраак санда тамактануу, ошол нерселерге урматтуу скорпиондор жакшы көңүл бөлүшүңүздөр керек. Анан ушул балдар темасында дагы эми чоң адамдардын балдары, неберелеринде бир проблема болуп калышы мүмкүн да. Проблемалар болуп калса, кандай гана турмуштун сферасындагы бир чыңалуу жаралып калбасын, какой-то бир проверяющий юридический органдар текшерүүчү надзор, какой-то надзорный органдар, көзөмөл органдарда иштеген туугандар, тааныштар болсо, ошолор жакшы чечим, жакшы жардам тийгизет. Ошон үчүн ошол текшерүүчү органдар менен сот органдары, ошо юридический органдар менен жакшы сүйлөшүп, ошолордон жардам сурай турган болсоңор, же ошол тарапта иштеген туугандар, тааныштар болсо, азыркы балдардын темасын, же болбосо сүйүү темасында сүйгөнүңүз менен кайсы бир маселе жаралып калган болсо, ошол проверяющий юридический орган тарапта иштеген адамдар сизге, урматтуу скорпиондор, сиздерге жакшы жардам тийгизет. Ошондой эле алыскы жактагы башка шаарларда жашаган партнерлор дагы зарубежный партнеры да, чет өлкөлүк партнерлор. Ал жакта башка улуттагы партнерлор болобу, кыргыз улутундагы, өзүбүздүн кыргыз улутундагы партнерлор болобу, башка шаарларда жашаган. Алар менен дагы жакшы ишти алып кетүүгө болот, айрыкча 11 марттан баштап. Жакынкы 3 айга чейин жакшы мамилелерди жасап турса болот. Эми могул азыр Меркурий кетенчиктөө абалында март айы коюп тургула, апрелдин баш чендеринен баштап ушу чет өлкөлүк партнерлор менен дагы жакшы иштерди алып кете берсеңер болот. Удачный поездкалар көп болот. Жакшы жаңылыктарга байма-бай жакшы жаңылыктарга көп мындай көп жакшы жаңылыктарды угасыңар жакынкы 3-4 ай ичинде. Удачный поездкалар болот. Айрыкча чем короткий поездка, дальний поездка, алыска аралыкка чыгуу. Şu поездкалар көп болот. Алыскы туугандар менен, кайын журттар менен, дин өкүлдөрү менен жакшы иш алып барууга, дин өкүлдөрү менен мындай кайсы бир темада баарлашуулар жакшы маанайда өтөт. Ошондой эле жогорку окуу жайга тапшыруучулар болсо дагы жакынкы 6 айга чейин жакшы. Жогорку окуу жайга тапшыруучу балдарыңар, неберелериңер, чеберелериңер болсо, тоже как раз азыр март айы бүтсө апрель удачный чечилүүсү көпчүлүк учурда турган сөз, урматтуу скорпиондор. Бала чакаларыңардынбы, же болбосо жакын туугарыңардын ошо жогорку окуу жайлар, же алыскы сапарларга чыгасыңарбы, мындай чет өлкөгө чыгып кетесиңерби миграция вопросу боюнча, тоже жаман болбойт, урматтуу туугандар, скорпиондор. 3-4 айга чейин. Ушуну эске алыңыздар, Ушуну эске алыңыздар. Акча маселеси боюнча дагы жакшы акыл калча болуп барсаңар, Юпитер активдешкендиктен, Юпитер сразу экинчи сектордо активдешкен, акча жагында да момундай жакшы иштер кетет, урматтуу скорпиондор силерде. Вот. Кайсы тармактардан кандайча кетет, иштер жакшы, кайсы тармак колдойт дедик, зарубежный партнеры, аларды айттык, ошолордун колдоолору аркылуу дагы силерге жакшы момдай пачка акчалардын келип турушу, андай болбосо дагы мындай санап ала турган акчалардын деле болуп турушу пачкага жетпесе бул турган сөз. Ошон үчүн скорпиондор үчүн негизи финансылык жактан чет өлкөлүк партнерлор менен иш алып баруу, зарубежный страны чет өлкөлөр менен чогуу иш алып баруу, чет өлкөлөргө чыгып кетип иштөө үчүн эң жакшы мезгил жакынкы 3-4 ай ичинде. Макул анда, урматтуу скорпиондор, чаяндар. Комментарий жазып, лайк басып, бөлүшүп туруңуздар, бөлүшүп койсоңуздар, бул бизге жакшы тез ушундай видео публикацияларды чыгарып турууга, силерге ошо алдыда кандай жаңы маалыматтар күтүлөт, астрономиялык события, окуялар, ошолор боюнча маалыматтарды берип турабыз. Жазылып коюңуздар, бизди таппай калбаңыздар.
жазылып койсоңор тез жаңы публикациялар чыгарганымда көрүп турасыздар. Макулбу, урматтуу скорпиондор? Макул анда. Сак болуңуздар.